Мен указ да чыгарып бердим. Мына молдокелерди да сурандым, элге түшүндүрүп, жайылтып айткылачы айланайын, ушу ысырапчылык токтотсунчу деп. Түштөндүрүү деген бир балекетти таап алыштыр. Куда тозгондо. Бир тууганым түштөндүрөт, улуусу, ортончусу, кичүүсү, анан кудамдын кудасы, классташтарым деп отуруп 7 жылкы союлуп кетти бир жерде. Bir түндө 7 жылкы, bir күндө. Бардың, коңдуң, эртеси күнү кеттиң. 7 жылкы. Не деген ысырапчылык булай? 40 жылдык деп атпайбызбы? Ушулар кайдан келип чыккан десек, бул жакын арада чыккан да. Деги эле динибизде бул нерсе көргөзүлгөн эмес. Тыюу салып койду, ошондон бери деле бекитип, тиягына бекитип, биягына бекитип, союп эле келатышат да. Капчыгы чоң болсо, туура төлөп коюп, мен уулумду бир жолу үйлөймүн, бир жолу төлөп кое берем деген мындай алабарман инсандарда болушу мүмкүн. Жакшылык жамандыктагы ашыкча чыгым. Аны кантип азайтабыз? Атандашкан курнамыз. Аш тойлордогу айрым жөрөлгөлөр мыйзам менен чектелеби? Бул жумада Жогорку Кеңештин депутаттары аш той өткөрүү тартибин жөнгө салган мыйзам долбоорун коомдук талкууга койду. Ага ылайык маркумдун 40 жана жылдыгын өткөрүүгө тыюу салынат. Узатууда катышуучулардын саны чектелбейт жана мал союлбайт. 3 күндөн кийин маркумду эскерип Куран окутулса, 1 жылкы же бодо мал союуга мүмкүн. 3-лүк, 7-лик, 40 жана жылдыгын өткөрүүгө тыюу салынат. Жогорку Кеңештин депутаттары Шайырбек Ыдырышевич Ташиев менен ошо Замирбек Мамасыздыков деген экөө ошо мыйзам долбоорун сунуштаптыр. Биринчи окуудан каралыптыр. Анан ошол жакшы жыйынтыгын берет деген ойдомун. Ал жерде чектөөлөр бар экен. Тойду кандай өткөрүш керек? Эгерде эки тарап кыз жигиттин кудалар биригип той өткөрсө, аны кандай иретте кылыш керек? Канча адамга чейин деген жерлери канча, ошол абдан жакшы, мага жакты. Бул эми башталгыч этап болсо керек. Эл дагы коомчулук казына демек талкууга жөнөтүлгөндөн кийин эл өзүнүн ой пикирлерин кошумча алымчасы менен эми ал жерде мисалы таптакыр чоң мал союлбасын деп чектөө киргизип коюш кыйын да. Себеби биз кыргыз элинин улуттук салттарыбыздагы илгертен болуп келгенди кармана турган жерлерибиз да бар. Мал союлбаш керек. Ал жерде аза күткөнү жанагындай жамаат барыш керек. Жанагы фарз кифая деп коет. Ошо мен паланча өтүп кетиптир, аркасынан туруп 2 рекет намаз окуп коеюн, жанагы 4 такбир намаз окуп коеюн деп барыш керек да. Анан бул жерде барып баягыдай жылкы союлуп аркасынан тиякаттар, кудаларга аштар деп бул нерсе жок да. Ошон үчүн шариятыбызда ушундай ысырапкерчиликтердин алдын алуу үчүн катуу эскертүүлөр берилген. Жегиле ичкиле ысырап кылбагыла депчи. Ал эми той өткөрүүдө кийит кийгизүү, түштөндүрүү, себет жана конок берүү сыяктуу үрп-адаттарга тыюу салынат. Үлпөт тойдогу салтанатка 3 автоунаа менен чыгууга мүмкүн. Тойлорду өткөрүүдө сактала турган эрежелер. Үйлөнүү тойго бир бодо же жылкы союлуп, 250дөн ашпаган конок чакырылат. Кыз узатууда бир бодо же жылкы союлуп, коноктор 100дөн ашпашы керек. Эгерде үлпөт той жана кыз узатуу бир өтсө, бир бодо же жылкы союлуп, коноктор 350дөн ашпашы керек. Мыйзамдын аткарылышын мамлекеттик администрация, мэриялардагы каада салттарды, майрамдарды жөнгө салуу боюнча комиссия көзөмөлгө алат. Эрежеге баш ийбеген той ээсине 300 000 сом, салтанат өткөрүлгөн кафе-ресторандардын ээсине 100 000 сом, ал эми сөө коюуга байланыштуу тартипти бузгандарга 200 000 сом айып пул салынат. Мисалы жана неме коюлган күнү карашын берип союш керек дегенде 3 күндөн кийин дегенге көпчүлүк макул эмес да. Көпчүлүк макул эмес. Ал анткени ошол күндөн тете исламга чейинки мезгилде болгон бул. Ал эми жанагы 3 күндөн кийин карашын берет деген бул исламдын эмеси. Буга көнбөй эле келатат да. Исламга биз 9-10 кылымда исламга өттүк. 940 жыл болса керек, мен жаңылбасам. Ошондо кыргыз каганаты исламды расмий дин катары кабыл алганда, ошондон бери канча өттү? 1060-24 болсо 1085 жыл өтүптүр. Ошондон бери исламга киргенден бери эле ошону токтото албай келатат да. Дин өзү токтото албай келатат да. Анан эми ошол менимче ушул талаш маселе болот да. Бул биротоло элдин канына сиңип калган экен. Ошол күнү мына тыюу салып койду. Ошондон бери деле бекитип, тиягына бекитип, биягына бекитип союп эле келатышат да. Анан болбосо бир кой сой десе 10 кой союп атышат ошол күнү. Бир жандык эле союшун деп койгон да. Майыт коюлган күнү деп. Бу ошону бекитип туруп, же болбосо жылкы союп, же болбосо 10 кой деген бир жылкыдан ашып кетип атат да баасы. Ошон үчүн ушуну кеңешип кыла турган маселелер бар.
Калганына элдин көпчүлүгү макул. Бач ысырапкерчилик деген отургузуп атат элдин баарын. Өнөмдөөсө экономик финанс жактан, каржы жактан отургузуп коюп атат элдин баарын. Мыйзам долбоорунда ажылыкка, умра зыяратына баргандарды узатуу жана тосуп алууга да тыюу салынат. Мындай иш-чаралар үй бүлөлүк чөйрөдө өткөрүлүп, той жасалбайт. Дин өкүлдөрү зыяраттан келгендерди тосуп алууну салтка айландырбаш керектигин белгилейт. Умрага жөнөгөндө, умрага келгенде, мисалы 5 вакыт намазга барганда жөнүнө кетебиз да, жөнүнө келебиз. Бул дагы Алла Таалага бир ибадат кылуу да, сыйынуу. Ал жерге барганда жөнөгөндө бир машакат, келгенде бир машакат деген нерсе жок да. Аэропорттон күтүп алсын, андай той неме кылсын, бутуна килем төшөп, аягдай тосуп алсын деген нерсе жок да. Ошо намазга кандай барып келген болсо, худ ошол сыяктуу эле умрага баргандан барып келе бериш керек. Эч кандай бир мен бардым, келдим деген түшүнүк болуш керек. Анан паланчы келиптир, барабыз, тойго барабыз, ашка барабыз деп, буну бир өзүнчө бир салтка айландырып алыш керек да. Эми мусулман кабырларынын аймагында таштан, граниттен, металлдан, мрамордон булардын айкалышындагы эстеликтерди жана мүрзө плиталарын орнотууга тыюу салынат. Президент Садыр Жапаров маркумду узатуу, сөөктү жайга коюу боюнча жарлыкка кол койду. Ага ылайык мүрзөдөгү эстеликтер жыгач материалдардан жасалууга тийиш жана бийиктиги 70 сантиметрден ашпоосу керек. Ооба, буга чейин Кыргыз комунда маркумду жайга коюуда текебердик, ашыкча ысырапкорчулук, диний каада-салттарды этибар албоо сыяктуу терс көрүнүштөрдү жоюу боюнча өлкө башчынын жарлыгы чыгып, аны ишке ашыруу боюнча тиешелүү тапшырмалар берилген болчу. Жарлыгы боюнча маркумдарды узатуу, маркумдарды жерге коюу боюнча эл менен керектүү сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Биз мына Азырат-Ай мүрзөсүндө турабыз азыр. Мусулман мүрзөсүндө бизде мындай аша чаптык кылып мындай чоң эстелик курган немелер жок. Эми таштан кичине өздөрүнүн фамилия атын жазып коюшуп атат. Атак мындай чоң эстелик куруу жагы бизде мындай мында уруксат берилбейт. Жарлыкка ылайык маркумдарды жайга коюудагы каада-салттарды тартипке келтирүү, мүрзөгө эстеликтерди коюуда ысырапкорчулукту болтурбоо үчүн фатваларды чыгаруу муфтиятка жүктөлгөн. Алар маалымат түшүндүрүү иштерин дайыма жүргүзүп турууга тийиш. Шариятыбызда эле буга ыраазы болбой, буну ысырапкерчилик, ача ысырапкерчилик Кудай Таалада бул ысырапкерчилик жактырбайт деп жеткирип айтылып келинген маселе. Ошондуктан бирок инсан экенбиз, кээде биздин атамдай чоң инсан болгон деп ошол нерсени билгизгиси келеби, ошондой бир баягы мүрзөлөр дагы ушундай зыйнатталып чоң жасалгалып келген да. Кеченки чыккан жарлыкка кол коюлган жарлыкка дагы биз мындай абдан жакшы болду. Биз үчүн делечи. Себеби диний адамдар айтып жеткирет, бирок баягы кылбай койсо, ал нерсени аткарбай койсо, биз мындай жеткирүү менен гана чектелип калчу элек да. Эми ушу жарлыктын негизинде бул иш дагы түшүндүрүү иштери мындан дагы кеңири дагы алып барылат. Ошол убактарда бул нерсе макул болбогондорго мыйзам түрүндө дагы баягы чара көрүлүп калат да. Жана башка иш-чараларды көрүүдө биргеликте атайын жоолор иштелип чыгат. Мындан сырткары Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгына ошол эле казыяттарга атайын сунуштар берилди. Жерге жайгаштыруу учурунда ысырапкорчулук болбосун, ошол нерселерди алдын алалы. Мисалы үчүн эстеликтерди коюуда атайын байганда мрамор, кымбат баалуу таштар эмес, мына ушулдан четтелип жыгачтан жасалган ушундай буюмдарды пайдалануу боюнча жана алардын бийиктиги, өлчөмү мурункудай чоң эмес, тескерисинче кыскараак ушундай багытта муфтияттарга тапшырмалар берилди. Алар мына ушулардын алкагында иштеп чыгып, анан бир жыйынтыкка келет да. Кыргыздын канына сиңген каада-салтты тыюу оңойго турбайт. Бийлик тояштагы ашыкча чыгынды азайтуу боюнча буга чейин да жарлык чыгарганы менен ал толугу менен ишке ашпай келет. Эми мыйзам менен чектөө натыйжа береби? Бул экинчи маселе бойдон калууда. Асель Сыдыкова, Регион телеканалы.